Ушул жерде өзүңүз айттыңыз, азыр деле иштеп атат, аларды эч ким тыя албай атпайбы, иш жүзүндө де факто иштеп атат дедиңиз. Мыйзам боюнча тыйылган. Эгерде мыйзамда жок нерсе азыр иштеп атса, мыйзам кабыл алынгандан кийин кыргыздар кирбесин дегениңиз менен кантип ошону контролдойсуздар? Азыр мына колуңуздардан келбей атат. Ошо колдон келеби кийин? Бир деген туура эмес экендигинин эки белгиси бар деп коет да, алымдар айтышат. Биринчиси, ошону кылганда жүрөгүң сыгылат, кысылат, кадимкидей кысылат болосуң. Экинчиси, бирөөлөрдүн билишин каалабайсың. Кечээ комитет ушуну жашыруун карады. Эгерде киреш алып келе турган болсо, Кыргызстандын экономикасынын гүлдөп өнүгүшүнө себеп болсо, социалдык маселелер чече турган болсо, анда эмнеге жашыруун каралып атат бул маселе? Бирөө айткан экен, мен жакшы эле такып адам болоюн, бирок аял затын жакшы көрөм, кыянаттык кыла берейин дегенде, адам затын даанышман айткан экен. Кызың ошондой мамиле болушун каалайсыңбы? Апаң ошондой мамиле болушун каалайсыңбы? Эжеңе бирөө кыянаттык кылышты каалайсыңбы деп. Ушул эле суроону берейин. Банкрот болушун, камалышын, үй бүлөсү бузушун каалайт белеңиздер жакындарыңыздардын. Анткени зулумдук узап кетпейт, башка келе турган нерсе. Ким чечим кабыл алса, башка базган болуп тиет. Ушуну 100 миңден бир гана адам утат экен, бул статистика, тактап көрүңүздөр өзүңүздөр. Ойногондордун 3-төн 1-и берилип кеткендер, аялдар болот экен, лудомания деген оору жайылат экен. Ал ушул ооруга көз карандылык, ушул оюнга. Наркоманияны дарыласа болот дейт, алкоголизм дарыласа болот дейт, бирок лудоманияны дарылай албайт экенсиң. Американы айтып атасыздар. 3-4 миллион адам лудомания менен ооруйт экен. Психотерапевттердин жардамы болбосо жашай албайт экен. 5-8 миллион адам ошондой акыбалга жакындап калыптыр. 30%га жакын үй бүлөлөр ажырашат экен. 80%га жакыны өздөрүн өлтүрүү боюнча ойлонот экен. 60%ы эптеп акча табам деп башка мыйзам бузууларга барат экен. Буларга эмне дейсиздер? Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Туура айттыңар, конституцияны бекем кармашыбыз керек деп. Конституциянын биринчи бетинде жазылып турат. Ата бабабыздын наркын, салтын сактап, Айкөл Манастын осуяттарына таянып дейт. Бизде эмне ата бабаларыбыздын наркы менен салтында кумар оюну бар беле? Ата бабаларыбыз кумардан пайда тапкыла деп айтты беле? Кумардын түбү чыр деп айтып келет кыргыз илгертен баштап. Кумардын түбү чыр деп. Мына биздин ата бабаларыбыздын наркы салты ушундай болгон. Акылбек мырза кайра айтып атасыз, Таиландда, Филиппинде, Баланчыда 400 миллиондон пайда табат экен деп. Ошол пайда таап аткан мамлекеттерди жараткан тарабынан жазалап миллиарддаган долларга чыгашага келтирип атат. Суу басып атат. Жер титиреп жок кылып атат баарын. Ошондой болгон арамдык бар жерде эч качан береке болбойт. Алардын тапкан акчасын эсептебеңиз. Алардын жаратылыштан тарткан чыгашасын эсептеп көрүңүз. 320 миллион ковид калдык деп атасыңар. Ал ковид калганыңарды кыргыз элинин көргөн жок. Кошто турган Өзбекстан 10 миллион доллар алды дагы, ЭВЛ чыгара турган завод чыгарып койду. Аны 20-40 эсе актады бир жылдын ичинде. Силердин алган акчаңардын дайын өзүңөр да билбейсиңер. Сиз айтып атасыз, азыр деле казино ойноп атат. Демек силер алсызсыңар. Силерде мыйзам иштебейт. Кыргызстанда казиного уруксат жок. Ушул өкмөт башчымын деп отурган киши айтып атат, казино ансыз деле ойноп атат дейт. Тыйбайсыңар ойноп атса. Экинчиден, ар бир кесилишкен көчөлөрдү караңыз. МЭФ, Баланчы, Гидрант, Мидрант деп жазган рекламалардын наркотиктер ачыктан ачык сатылып атат. Муну карабайсыңарбы? Айтасыз, бир да кыргыз кирбейт ал жерге деп. Бир да диплом сатылбайт деп турат Кыргызстан. Ата бабалар Кыргызстан өлкөсү болуп калса, ошону каректей сактагыла деген да. Анан ошо Кыргызстандын ичинде жашап аткан кыргыздын жарандарын кор кылбай, өлөк жакка тентитпей, колуңардан келсе Кыргызстанда жакшынакай кылып жашаткыла деген. Ошон үчүн экономиканы оңдойбуз деп жанталашып иштеп атабыз. Мен да сизде 10 жыл ушул жерде парламентте отурдум. Мен кетип баратканда 280 миллиард сомду бекитип туруп кеткенбиз. Мына май айы өткөн жылы. Ушул жылдын ичинде мына 120 миллиард сом кошуп, быйыл 403 миллиард деп атабыз. Жакында буюрса сентябрда алып келебиз, 413 миллиардга чыгарабыз деген доходубузду, расходубузду өзүбүздүн расчетторубуз бар. Муну Садыр Нуркожоевич өзү өлкөнү жетектеп туруп, өкмөттү жетектеген үчүн, тез чечимдерди кабыл алган үчүн болуп атат. Жанагы сиз айтып аткан алсыз дегенге мен толугу менен кошула албайм.
колдон келген аракеттин баарын жасап атабыз. Азайтууга, ошону жок кылууга, бирок таптакыраларды жеңип алабыз деп, же болбосо жеңдик деп мен азыр айта албайм. Андай жат көрүнүштөр бар. Ал эми Алла Таалам жаратылышта жараткан өзү билет эми. Кимди кандай кылып жазалайт, кайсы өлкөгө кандай эмнени берет, ал жерге кийлигишпей эле койсок деген өтүнүч бар эле да. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичке берилет. Ассаламу алейкум. Айман Нуру Кадырбеков. Тура сураныш Куранга, хадиске, динге тиешпей койгулачы. Светтик өлкөбүз дедикпи? Мейли, светтик өлкө катары кетели. Бул жерде илим менен статистиканы карабайлыбы? 100 миңден бир гана адам утат экен, бул статистика. Тактап көрүңүздөр өзүңүздөр. Ойногондордун 3-төн 1-и берилип кеткендер, аялдар болот экен, лудомания деген оору жайылат экен. Ал ушул ооруга көз карандылык, ушул оюнга. Наркоманияны дарыласа болот дейт, алкоголизм дарыласа болот дейт, бирок лудоманияны дарылай албайт экенсиң. Американы айтып атасыздар. 3-4 миллион адам лудомания менен ооруйт экен. Психотерапевттердин жардамы болбосо жашай албайт экен. 5-8 миллион адам ошондой акыбалга жакындап калыптыр. 30%га жакын үй-бүлөлөр ажырашат экен. 80%га жакыны өздөрүн өлтүрүү боюнча ойлонот экен. 60%ы эптеп акча табам деп башка мыйзам бузууларга барат экен. Буларга эмне дейсиздер? Балким статистикаңыз сиздики туура болсо керек, мен информацияны каяктан алганыңызды билбейм да, источникти. Бирок бүт дүйнө жүзүндө игровой автоматтар 75%-ын утат, 25%-ын уттурат. Казинолорда 75%-дан 80%-га чейин өзү утуп алат, 20%-ын ошол жака келген кишилерге беришке милдеттүү. Ал игровой автоматтардын же болбосо казинонун жазылбаган өзүнүн принциптери бар. Эгерде кишилер утуп албаса, ал аяка бармак эмес да. Бул биринчиси. Экинчиси, биз Кыргызстандын жарандары кирбейт деп атабыз. Сиз азыр Кыргызстандын жарандарынын баарын кыргыз өкмөтү казиного баргыла деп аткандай эле сүйлөп атасыз да. Андай эмес. Андай эмес да, урматтуу коллегалар. Катыштын акчасын алып, саясатка салып, шайлоого катышып. Анан ошону процентке берип, ошонткендерден Кудай сактасын да. Мына кыргыз өкмөтү түздөн-түз ошолорго жардам берип атат. Казинодон биздин жарандарды, Кыргыздын жарандарын коргойлу деп. Азыр мурунку бизден кетирилген кемчиликтерди 1998-жылдан 2011-жылга чейин биздин жарандар кирип, сиз айтып аткан ооруларга жолугуп, зыянын учурап, тарткандардын баарын эске алып, биз кыргыз жарандары кирбей эле койсун деп атабыз да. Эми калган 7,5 миллиард эл бар экен бизден башка дагы, алардын баарын ойлоно албайт экен кыргыз өкмөтү. Ким акчасы болсо келип ойносун деп атабыз. Ушул жерде өзүңүз айттыңыз, азыр деле иштеп атат, аларды эч ким тыя албай атпайбы? Иш жүзүндө де факто иштеп атат дедиңиз. Мыйзам боюнча тыйылган. Эгерде мыйзамда жок нерсе азыр иштеп атса, мыйзам кабыл алынгандан кийин кыргыздар кирбесин дегениңиз менен кантип ошону контролдойсуздар? Азыр мына колуңуздардан келбей атат. Ошо колдон келеби кийин? Мен деле депутат болгом Мишсозовдун. Улам бир сөзгө маани бере турган болсок, бири-бирибиздин тилибизди түшүнбөй калабыз да. Мен айттым, подпольный казинолор азыр дагы иштеп атат деген маалыматтар бар. Укук коргоо органдары колунан келгенче аракет кылып атат. Алар менен жаап атат, кармап атат, соттолуп атышат тилекке каршы. Бирок азыр чет мамлекеттен келгендер квартираларда, чоңураак жакшынакай особняктарда өзүнө клуб ачып алып ошондо иштегендер маалыматтар келери менен биз барып ошолордун баарын кармап атабыз. Статистика керек болсо, мына Камчыбек Кыдыршаевич МВДнын министри келип айтып берет. Биз ошол экелердин баарын легализация кылып, анан контролдойлу деп атабыз. Ал жерге кыргыздар барып атабы, барган жокпу? Бүгүн менде сведенияларым жок. Бирок барып атканы толук болушу мүмкүн. Бирдекен туура эмес экендигинин эки белгиси бар деп коет да, алымдар айтышат. Биринчиси, ошону кылганда жүрөгүң сыгылат, кысылат, кадимкидей кызылат болосуң. Экинчиси, бирөөлөрдүн билишин каалабайсың.
Кече комитет ушуну жашыруун карады. Эгерде киреш алып келе турган болсо, Кыргызстандын экономикасынын гүлдөп өнүгүшүнө себеп болсо, социалдык маселелер чече турган болсо, анда эмнеге жашыруун каралып атат бул маселе? Эми урматтуу Нуржигит Кадырбекович, өлкөнүн президенти ачык колдоп атат. Кабинет министрдин төрагасы мен ачык колдоп атам. Биз депутаттарга түртүп коюп, анан акырын түнчүндө кабыл алгыла деген жерибиз жок да. Баарыбыз ачык эле колдоп атпайбызбы? Чын эле Кыргыздын экономикасына пайда алып келе турганына көзүбүз биздики жетти. Биздин өкмөттүн көзү ошого жетти. Ошондуктан мыйзамды сиздерге алып келип берип атабыз. Ал эми сиздердин коллегаларыңыздар комитетте кандай карайт, эмне карайт, мен комментарий бере албайм да. Ал комитеттин өзүнүн иши, депутаттардын иши. Бирөө айткан экен, мен жакшы эле такып адам болоюн, бирок аял затын жакшы көрөм, кыянаттык кыла берейин дегенде, адам затын данышкан айткан экен. Кызың ошондой мамиле болушун каалайсыңбы? Апаң ошондой мамиле болушун каалайсыңбы? Эжеңе бирөө кыянаттык кылышты каалайсыңбы деп. Ушул эле суроону берейин. Банкрот болушун, камалышын, үй бүлөсү бузушун каалайт белеңиздер жакындарыңыздардын. Анткени зулумдук узап кетпейт, башка келе турган нерсе. Ким чечим кабыл алса, башка базган болуп тиет. Ушуну Өкмөттүн бир да мүчөсү, өлкөнүн жетекчиси дагы бир дагы кыргызстандык жаран ошого дуушар болбосун деп бөгөт коюп келип атпайбызбы? Сиздин астыңызга. Ким эле ошону кааласын? Балага сурак жок деп коет экен. Балаң азыр Кыргызстандан ойнобосо, эгерде ошондой тарбия бере турган болсоң, Лондонго барып деле ойнойт да. Бөлөк жерге деле барып ойноп, банкрот кылып жүрүшпөйбү азыр? Андан көрө акыл эсти тарбияны Кудайдан дагы, ошо ата-энелеринен дагы сурайлы. Ким эле өзүнүн кызын, же болбосо өзүнүн аялын, же болбосо баласын банкрот болуп, жалдырап, ушу казиного барып утулсун десин. Адам акылы эси ордунда болсо, өзүнүн үй бүлөсүнө, элине, жерине кызмат кылайын, ошол жерде тынччылык, иман болсун, ынтымак болсун деп айтат экен. Биз дагы ошондой ой менен келип атабыз.